Студенттик курак бул билимге да, күлкүгө да, сүйүүгө да тойбой турган убак. Мектеп уясынан учуп, ата эненин калкалаган канатынан кетип, чоң турмушка ташталган алгачкы кадамдар. Лекция, аудитория, сессия өңдүү, жаңы терминдер, университеттин босоосун аттаган деле студенттик доордо сени менен жан жолдош болооруна түшүнөсүң. Биздин чыгармачыл Бош мамлекеттик университетинин искусство факультетиндеги искусство и эстрада жанры боюнча билим алып жаткан биринчи курстун студенттеринин аудиториясына баш бактык. Тандаган кесип аркылуу эли жерге кызмат кылып, ал аркылуу нан таап жеп, келечекте алган билимимди пайдаланып, максаттарымды багындырам деп бир кесипке багыт алган тайпалаштар жер-жерлерден келсе да жакындан таанышып, достошуп баратышкан убага. Биздин группанын максаты бул өзүбүздүн талантыбызды көрсөтүү жана ушундай эле өзүбүздү эле эмес, жалпы Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанытуу. Ошо бардыгы эле бул жерде таланттуулар келишкен. Мен ойлойм, бардыгы 50% жылдыз болуп кетишке толук мүмкүнчүлүгү бар да. Студенттик күндөр бизге кызыктуулугу бул жаңы таанышуулар, жаңы предметтер, жаңы музыкалык аспаптар, жаңы мындай кандай десем, жашоо, жаңы жашоого да кадам салган. Ошол бардыгы азыр бардык нерсе жаңы болгон үчүн бизге аябай интересно болду. Болочокто Кыргыз эстрадасында жылдыз болуп жанууну максат кылган таланттуу жаштардан турган бул тайпада жалпы 19 студент бар. Студенттер Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун ар кайсы аймактарынан келишкен. Мугалимдердин айтымында биринчи курс болгонуна карабастан тайпадагы 90% студенттер мыкты ырдашып, ар тараптуу жөндөмдүүлүктөрү да жогорку деңгээлде. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин быйылкы тапшырган жаңы биринчи курста таланттуу балдар кыздар келип атышат. Биз аябай кубанычтабыз. Ушундай балдар кыздар топтолуп калганына. Улардан биз үмүтүбүз чоң. Себеби дегенде аябай музыкалык мектеп бүтүп келгендер, ошондой эле музыкалык окуу жайларын атайын бүтүп келген балдар кыздар бар экен. Бизге аябай жакшы жардам берет. Себеби дегенде ал балдар даярдык менен келишет да. Биз сабак бергенде дагы бизге жеңилирээк болот, баягындай үйрөтүп. Биз баягындай аспаптарды үйрөткөндө дагы аябай жеңилирээк болот да. Ошондуктан бул группа таланттуу балдар кыздар келишкен. Ошондуктан биз булар келечекте дагы булардан көп жылдыздар чыкса эле, эстрада жылдыздары да чыгат деп ойлойбуз. Анан кийин дагы белгилүү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артисттери, эмгек сиңген мугалимдери чыгат деген үмүттөбүз. Жаш кезибизде дагы студент болгондо ошо Фрунзедеги искусство Бишнарев атындагы искусство институтунда окуганмын өзүм. Жатаканага жайгашып калдык, 4 бала. Бир комнатага 4 жашайт экен. Ошондо мен Оштон болом, калган 3-өө бирөөсү Таластан, бирөөсү Ысык-Көлдөн, бирөөсү Нарыңдан болчу да. 4-өөбүз чогуу жашап калдык. Анан кийин ошо аябай ынтымак жашадык. Тиги сен бияктасың, сен тияктасың деп бөлүнбөдүк. Ошону окуп жүрүп дос болуп, анан кийин ошол азыркыга чейин бири-бириз менен байланышып, үй-бүлөлүк катнашабыз, жакшылыктарда, жамандыктарда катташып турабыз. Анан буларга ушул группага дагы мен ушуну каалайм, ошо ынтымак болуп, бири-бири менен ынтымак болуп, келечек кийинки дагы ушундай ушул искусство университетте, искусство факультетинде окуган элек бизде ошентип эскерип, студент күндөрүн аябай жакшы өткөзсө деп ойлойм да, буларчы. Убактыбызды туура пайдаланып, болушунча билим алып калууга аракет кылуудабыз деген биринчи курстун студенттеринин көпчүлүгү убактысы шаңдуу өтүп, ыр күлкүгө толо. Чыгармачыл жаштардан куралгандыктан идеяга да бай. Азыркы тапта негизинен ноталарды өздөштүрүп, музыкалык аспаптарды үйрөнүүгө көбүрөөк убактысын бөлүп жаткан кездери. Баштаган соң баштаган экинчиси уже болуп кетти да. Болар ошондой. Аз көрсөң атасың жөндөй. Апрапапна этой песни не было ни одной. Биздин азыркы эмнеси менен кызык, биздики мына башка университеттерден салыштырмалуу бизде күнүгө ыр, күнүгө би дегендей бизде көңүл ачуулар көп болот. Бизге ошол менен өзгөчөлөнгөн. Бизде сабак эле дей бербейбиз, биз ырдайбыз, аспап үйрөнөбүз, бизге ошол жагы менен өзгөчөлөнүп турат. Анан ошол жай бизге жагат.
Бүгүнкү студенттер күнү да биринчи курстар үчүн өзгөчө. Анткени студенттик мезгилдеги алгачкы майрамдары. Бул майрамда студент досторго ийгиликтерди гана каалайбыз. Алдыдагы койгон максаттары орундалып, булгурак оюн күлкүгө бай болсун. Жанагындай эң башкысы билим коржондорун толтуруп, келечекке арыштуу кадамдарды таштоолоруна тилектешпиз. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Аруу таң көрсөтүүсү.